Достор, барыңыздарга ассалому алейкум. Бүгүнкү видеоролик бизде соода онлайн Pocket Option сайтына торговля кылабыз. Бүгүн бизде достор ушундай бир рабочий стратегияны, иштей турган стратегияны биздер менен бүгүн колдонобуз достор да. Трейдингде биздер менен индикаторду кошпойбуз, болгону ушу анализ, именно ушу жөн эле график көрсөтүлүп турганын анализ кылабыз да. Смотрите, бизде азыр валютная пара АОТ швейцарский франк ОТС 15 секунддук таймфреймде жана 30 секунддук таймфреймде мен байкап атам, бул жакта тренд восходящий эле болуп атат да. То есть бир эле көздөй үстүгө өсүп баратат да. Биз бул жерден сделкабызды 2 мүнөткө же болбосо 1 мүнөткө сатып алабыз. Давайте 1 мүнөткө ачайлы. Биринчи сделкамды $100 ачамын да. Бүгүн бизде ушундай бир сессия болду биздин закрытый VIP чатыбызда. Күндүзү саат 3-тө 4 сделка плюс кылдык и биринчи сессиябызды бүтүрдүк да команда менен. И экинчи сессиябыз бизде кечки саат 9-да башталат достор. Сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот биздин телеграмыбызда. Телеграмдын ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот достор. Ошол жака өтүп катталып алсаңыздар болот да. Жана обучениялар бар, бесплатный курстарга дагы катышсаңыздар болот достор. Курстун жана биздин VIP чатыбызда айтып кетейин, бизде акча төлөбөйсүздөр да. То есть бесплатно бардыгы. Эң башында ушу силерге условие болот, ошол условияны өтүшүңөр керек болот да. То есть с нуля счет ачасыңар, с нуля счет ачып пополнение кылганды көрсөтөбүз, кандай кылып башташ керек. То есть ушулардын баардыгын пошагово көрсөтүлүп кетет да. Вот ошондуктан эгер силерге кызык болсо, реально ссылка бардыгы ушул эле видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот. Так, сделкабыз бизде минуска жабылып калды. Так, 2 сделка дагы сатып ала беремин бул жакта. Анткени мен башында айткандагыдай эле достор, бизде бул жерде восходящий тренд болуп атат да. То есть графигибиз бир эле направленияга өсүп баратат. Мынакей. Бул база достор. Рынокто даже биз азыр могу бинарный опционный Pocket Option'да торговля кылып атканыбыз, бул жакта биз бат-баттан анализ кылып, бат сделка ачышыбыз керек болот да. Биз бул жерде анализибизди 15, 5 секунд жана 1 мүнөттүк таймфреймде эле анализировать этебиз. Ошол моментте биз только трендтерди эле выявлять этсек болот да. То есть тренд либо восходящий, либо нисходящий. То есть биз азыр бул жерде восходящий трендтен график кайсыл жака өсүп баратса, ошол тарапка эле ачып атабыз да. То есть бул торговля по тренду болот да. То есть баасы если көтөрүлүп атса, кымбаттап атса, анда биз эмне кылабыз? Сатып алабыз да. Вот. Арзаныраак баадан алышыбыз керекпиз да. То есть биз азыр бул жакта мынакей просадка болду. Мынакей астыраак түштү графиги, ошо астырактан биз сделкабызды үстүгө ачып атабыз. Мынакей бул жакта бир сделка плюс, бир сделка минус болуп калды. Давайте дагы 2 сделка менен бул жакта сатып ала берем. Анткени тренд дагы деле бизде восходящий болуп кетип атат. Ошон үчүн мен айткандагыдай эле эң самое главное, биз бул жерде просадкаларды мындай көз караш менен карашыбыз керекпиз да. Бул жакта мына просадкалар болгон. Ушу просадкалардан ачышыбыз керекпиз да. Ушу астыраак уровеньден ачышыбыз керекпиз. Бир аз күтөбүз и ошондой уровеньдерден астырактан биз жогору ача беришибиз керекпиз да. Так, бул биздин уже үчүнчү сделкабыз. Бул валютная парадан, а вот швейцарский франк ОТСтен. И давайте үчүнчү сделкабыздын жыйынтыгын байкайлы. Если бул сделкабыз минуска жабылып кала турган болсо, биз башка валютный парага өтө берсек болот да. Анткени бардык эле видеороликтерде мен айтамын да, если бир валютная парада бир анализ менен торговля кылып атсаңар, 3 попытка бергиле достор. Если 3 попытка окшошпой калса, анда кийинки валютный парага өтө берсек болот да. Так, давайте кийинки котировкага өтөйлү. Бул жакта бизде же восходящий эмес, же нисходящий тренд болбой эле калды да. Так, евро рубль ОТС. Евро рубль ОТСтен жогору ача берем. Так, уже бул жакта мен 4 сделка ачамын достор, потому что акыркы 2 опционубуз бизде минуска жабылып калды. Ошондуктан бул жакта мен дагы 2 сделка кошуп 4 опцион ачып атамын да. Бул жакта бизде кандай анализ болду? Давайте 15 секунддук таймфреймге өтөбүз и бул жакта бизде пробой болуп атат да, пробой уровня. То есть мисалы, эгерде сиздер ушундай паттернди көрүп атсаңыздар, анда смело сделкабызды биз жогору ача берсек болот да могул жактан. Анткени бизде мынакей бул жакта бычий флаг болуп атат да. Мынакей паттерн бычий флаг. Восходящий тренд болуп келген. Далее бизде мынакей остановка болду. Далее выход. Кайра үстүгө эле көздөй кетип атат да. Так, сделкабыз плюска жабылды. Отлично. Биздин паттерныбыз иштеди. И давайте эми болсо башка котировкага өтө беребиз, потому что биз бул жакта паттернди 100% менен отрабатывать эттик. Кийинки валютная пара GBP доллар ОТС. Бул жактан биз сделкабызды жогору эмес, астыга ачышыбыз керек болот. Давайте 1 мүнөткө
сатууга ачып берели. Бул жакта бизде скальпинг болуп атат. Мынакей үстүнкү уровень сопротивление жана астыңкы уровень поддержка. Бизде ушул коридордун ичинде график жылып жатыптыр. Биз болгону ушул астыңкы уровеньден жогору же үстүнкү уровеньден астыга ачышыбыз керекпиз да. Моурек үстүнкү линияларда биз астыга ачабыз, ылдыйга. И болбосо биз моуреки астыңкы поддержкадан жогору ачышыбыз керек болот да. То есть бизде бул жакта коридор, скальпинг болуп атат. Ушул коридордун ичинде эле график жылып жатат да, проторговать этип атат. И бул жактан биз ушул болгону кымбат баадан сатабыз же арзан баада ушул линиялардын ичинде эле сатып алабыз да. Итак, сделкабыздын жабылышына 15 секунд. Давайте байкайлы кандай болуп жабылат экен. Так. И опасный жабылып атат. 2, 1, ну все, плюс достор, плюс болду. И дагы бир жолу 1 мүнөткө мен сата беремин бул жакта, потому что бизде астыңкы уровень поддержкабызга чейин түшө элек да. Ушул жака чейин түшөт деп мен сделкамды ылдыйга ачып атамын да. Если кайра көтөрүлүп кете турган болсо, анда биз могул линиядан ачышыбыз керек болот да. Үстүнкү линия сопротивлениядан. Так, көрүп тургандай эле бизде график бул жакта секирип кетти да. Ладно, давайте бул валютная параны избранныйга коелу. И пока что башка котировкалардан деле жакшы валютный параларды издеп таап турайлы да. Так, мынакей бул жакта дагы новозеландский, нигерский найра, доллар США. Бул жакта дагы бир момент болуп атат. Мынакей накопление болуп атат. Давайте 1 мүнөткө бул жакта биз сделкабызды жогору ачайлы да, 200 долларга. Так, буну избранныйга коелу и биздин GBP долларыбыз минуска жабылып калды. Так, давайте бул жактан дагы 2 сделка сатууга ачып берейин. И нигерский найра, доллар SHAдан мен анализ кылып кетейин да. Бул жакта мен эмнеге сатып алып атамын да. Так, мынакей бизде бул жакта тоже мынакей восходящий тренд, график көтөрүлүп эле кетип баратат да. И биздин моуреки үстүнкү максимумубуздучу бизде пробой кылып эле үстүгө көздөй кетип баратат да. И жана үстүдө бизде мынакей сопротивление бар. 2 линияны коюп коебуз бул жакта. И ушул жака чейин график көтөрүлүшү мүмкүн да. Ушул жака чейин. Ошон үчүн мен сделкамды жогору ачтым да. Бирок бул жакта мынакей график көтөрүлүп келатып эле кайра түшүп кетти. Ладно, дагы бир жолу ачамын. Дагы бир жолу 1 мүнөткө жогору ача беремин. И GBP доллар OTS'тен бул жакта сделкабыз, анализибиз толугу менен отрабатывать этти. Биздин моуреки астыңкы линия поддержкабызга көздөй акырын болсо дагы түшүп келатат да. Так, ладно. Уже достаточно көп сделка ачып койдук. Если бул сделкабыз азыр плюска жабылса, плюс-минус где-то бир 400-500 доллар уже пайда көрүп калат экенбиз да. Так, избранныйга коюп коелу и давайте дагы бир котировканы табайлы. Так, кийинки котировка евро GBP OTS болот экен. Давайте ушуну избранныйга коюп коелу. Так, 90% экен, бирок мейли. NGN доллар OTS'тен бул жакта сделкабыз плюска жабылды. Отлично. Так, и евро GBP'ден да. Мынакей евро GBP'де бизде мынакей прям точность линиябызга чейин келди. И график кайтып атат, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Биринчи менен экинчи линияга коебуз мынакей. Баага, биринчи баага, анан экинчи баага койгондо түптүзүнөн мынакей көрдүңүздөрбү? Өзүнүн линиябызга келип эле график кайтып атканын байкап турабыз да. Биз бул жактан сделкабызды азыр давайте сатууга ачайлы 1 мүнөткө. Потому что бизде уровень сопротивлениябыздан кайтып атат графигибиз, реакция болуп атат. Если пробой болуп кете турган болсо, бул үстүнкү линия сопротивление, анда биз бул жакта уже сделкабызды жогору ачабыз да. Жогору ачышыбыз керек болот. Если пробой болуп кетсе, анда бул жакта уже трендибиз алмашкан болуп саналып калат да. Мынакей 5 мүнөттүк таймфреймибизде бизде бул жакта графигибиз могул жерден баштап график уже кайтыптыр да. Мурда бул жакта бизде нисходящий тренд болуп келаткан. Далее могул жерден баштап уровень поддержка болуптур бул жакта. И бул жактан график үстүгө көздөй кайтыптыр да. Мынакей. Ошон үчүн бул жакта бизде азыр смена тренда болушу мүмкүн да, үстүгө көздөй. Так, байкайлы. Кандай болуп жабылат экен бул сделкабыз? Да, бул сделкабыз минуска жабылып атат.
Бул жактан биз азыр уже сделкабызды сатууга эмес, а жогору ача берели. $200 ача берели жогору. Так, акыркы 5 секундтар и отлично, достор. Плюс болду и биздин трендибиз азыр в данный момент үстүгө көздөй эле өсүп баратат да. Давайте дагы бир жолу 1 минутка жогору ача беребиз. Ушундай достор. Самое главное, достор, бул жакта графикти анализдегенди билиш керекпиз да. Вот. Бардыгы нерсе ушудан зависит этет. Бардык сделканы плюска жаба алабы, жаба албайбы, ушуну туура анализдегенди дагы билишибиз керекпиз да. Предугадывать эткенди билишибиз керекпиз. Кээ бир жерлерде биз рыноктон блифовать эткенди дагы билишибиз керекпиз да. Вот. Ошонун бардыгын, достор, сиздер бесплатный өзүмдүн бесплатный курсунда алсаңыздар болот, достор. Биздин VIP чатыбызда биринчи видеороликтен баштап 100 видеороликке чейин обучение болуп башталат и аз сумма менен кантип $100,000 чейин жетсе болот экенин реальный примерде мен көрсөтүп обучение кылып жасагам да. Силер дагы ушул обучениеге алсаңыздар болот. Бардык информациялар биздин Telegram каналыбызда болот, достор. Ссылка видеонун описаниясында болот же комментариянын башында. Ошол жака өтүп биздин VIP чатыбызга кошулуп обучение алсаңыздар болот, достор. Сурооңуздар болсо өтүп жазабыз, достор. Эгерде силерге бул видеоролик жакса, лайктан басабыз. Сурооңуздар болсо комментария жазып коюңуздар.